сиздин кайрылууңуз, соцсеттеги кайрылууңузга айрым тургундар мындай жооп берип атат да. Siz elde дүрбөтпөңүз. Siz elde дүрбөтүп, ел сиздин кайрылууңузга ишенип, чет жакта жүргөн мигранттар жок. Ошону туура айттың. Ошол жөнүндө мен токтоп кетейин деп атам. Мен эң биринчи Орусияга кызыккан жокмун. Анткени мага Дубайдан, Таиландтан, жана Пакистандан, жана давачылар жазып атат, көп балдар жазып калышты. Анткени мессенджер деген нерсе бар экен. Биринчиден 20-30 келе баштады. Анан жооп бере баштасам көп келе баштады. Ошентип бир түндө 100дөн ашык кат келет. 100дөн ашык. Абдан оор иш экен. Жумушумдагы балдар баары ошол каттарга жооп берип, анан эң этеңде буларды чогултайлык дедик. Анан онуки Дубайдын маселеси боюнча иштеп калдык. Таиландда калган балдардын маселеси боюнча мынакей казак элчилерине бүт баарына кат жазып, алар ошо калган жерлеринен биздин элчилер менен байланышып эле, биздин элчилер менен ошо чогултуп келип атты. Мына 1000ге жакын жаранды ошо казак тарап менен келди да. Анан эми Орусия Дубайдын болсо өзүңөр көрдүңөр, арды элчиси жакшы иштеп атат, анан консулдуктар менен чатак болуп атат. Анткени жерлерде эл менен иштей турган консулдуктар. Алардын баары эле гуманитарный помощь менен элек болуп атат да. Бирок алардын шарты кандай, жашаган жери барбы, тамак аш барбы деген экинчи маселе боюнча алар айтып атат. Эгерде билеттери бар болсо, билеттери бар адамдарга эле жанагы жатакана бергиле, анан гуманитарный помощь берилсин деп. Ошол себептен баягы билет ала элек адамдар бир топтору баргандан кийин же акчадан жок, же билеттен жок, же кымында чогултуп барган акчасын, мисалы айтсак Дубайга эз алабыз деп барып көчөдө калгандар да толтура да. Анан ошол себептен Дубайдан мынакей 3 самолет келди. Ал элчи иштеп атат. Анан мен болсо Жекшенкулов 5-6 жолу жаздым. Мессенджерге жазып атам, телефонду таап бер деп жаздым. Анан бизде жарандык активист болуп өзүм эжекелеп жүргөн Тимур Саралаев деген бала анга чалып калдым. Ал айтты, эже бияк ушундай болуп атат деп. Анан бир күнү 8 жашар бала көчөдө калып калыптыр. Апасы чалды, ыйлактап. Мени реанимацияга алып кетет, токтойм, эже сиздин телефонду таап алдым. Баламды ушу адрестен карап койсоңуздар деп. Анан мен Тимурга чалдым. Тимур, айланайын, 8 жашар бала калып калыптыр, коммунальный үйдө, сен өзүң түшүнөсүң ал шарт кандай экен. Ошол жерди карап койчу тез арада десем, айттым, элчиге айттым, элчинин жардамчысы, анан кеңешчиси баратат деди. Эч ким келген жок. Акырында чыдабай Досал Эсеналиевге чалдым. Ай, мынакей, ушундай бала көчөдө калыптыр, жардам бергилечи деп. Кайта элчиликке дагы чалдым, эч ким албайт. Анан ошодон башталды деп ойлойм, жанагыдай оюндарчы. Себеби деген эртеси күнү Тимуру соруп калыптыр, ошол баланы барып 2000 сом төлөдүк, эжесин алып келебиз деген Тимур. Анан эжесин деле алып келбептир, ошол жерде кайта өзүнүн эле баягы WhatsApp'та уккан жарандар бар, жардам бериштир. Энеси мынакей Кудай буйруса чыгып келип калды. Ошону Токтойм өзү жеке менчик иштери менен мага чалган, кыйкырган деген сөздөрдү жазып, анан болбогон нерселер жазып атат да, Токтойм эли дүрбөтүп атат деп. Анан айтып кетейин, ошо мага кайрылган элдердин айттым, баягы фейк болуп калбасын, калп болуп калбасын. Ар бириңер өз маалыматыңарга телефонуңарды кошосуңар. Анткени персональный данный болот, силер телефонуңарды кошконуңар мага кол коюп кайрылганга бар болот деп. Анан ошондой кайрылуулардан 5000ге жакын келди. Орусиядан 3000ге жакын келди. Мына Соль Ильецте калып калгандарын. Анан ошолор топтоп президентке кат жөнөттүм, спикерге кат жөнөттүм. Экөөнөн тең кат келип немеге түштү. Тышкы иштер министрлигине. Депутаттар түздөн түз өздөрү жөнөтүштү. Ал депутаттарга Тышкы иштер министри жооп берип атты. Токтойм Уметалиеванын спискаларын баарын биз алдык, элчиге жөнөтүп атабыз деп. Анан элчиге түздөн түз кат менен электронкаларын мен жөнөттүм. Анан ошол кезде Орусиянын мынакей көп маселе эмнеден болду? Орусиянын Аэрофлот менен ушкан авиатрафик жана Уральский линия 3 мага көбүнчө жазгандар 3 линия болду. Мен жана замандаш балдар айтып калды, эжеке, Новосибирскидеги балдарды бизге бериңиз. Екатеринбург, Новосибирскке калгандардын балдары менен биз өзү иштешип атабыз. Сиз түздөн түз ушу Москва менен алек болуңуз, Москванын тегереги менен деп туруп. Арды эл абдан көп болот деп. Анан мен мейли деп ошол жак менен алек болуп калдым. Алардын Казакстандын чек арасын кесип өтүү деген беренеси бар да. Ошо беренеге кошумча киргизилди. Эгерде мурун тартип катуураак болсо, Казакстандын чек арасын кезип өтүш үчүн башка чет өлкөлүк жарандарга өзүнүн дипломатиялык структуранын бир эле өкүлү кат жазса, ошого түздөн түз тез арада Тышкы иштер министрлиги Казакстан жооп берет деп кат келди. Уже чечим чыкты. Ошондой эле ошонун негизинде эле бир күндө
жанагы Оренбургты алып кеткиле деп чечим чыкты. Биздин каттардын бәрин Тышкы иштер министри консулдук департаментине берген экен. Консулдук балдар иштей баштады. Түздөн түз министрдин чечими менен жана президенттен келген каттардын негизинде. Аны биз уюштурдук. Мен өзүм жазган каттарым жана биз чоң топ коомчулук жазган каттар. Мен түзгөн топтордон бир киши эшикке чыккан жок. Жетишкен жок. Но биздин топторду баягы караганда алаксытуу маселелер менен өздөрүнүн адамдарын кошуп койгондорун көрүп атабыз. Ошол эле жана милициянын башчысы Алиев деген баш болуп, анан менин сүрөттөрүмдү, менин сүрөтүм менин менчигим. Өзгөчө ЦИКта шайлоого чыккан сүрөттөрүмдү кезип, анын үстүнө мен лозунгтарымды алып, мен роликтеримен кезип туруп, арге чаптап, ар кандай жалган маалыматты кошуп жөнөтүп атат. Анан менин телефонумда баары жазылуу. Тимур менен сүйлөшкөндө жазылды. Мен Тимурга айттым: "Ай, бул эмне дегениңер, Тимур, ай? Эмне деп мен силерге көмөктөшүп болуп атпаймынбы? Эмне калп маалыматты таркатып атасың?" десем, Тимур айтты: "Ой, мен ага жооп бере албайм, Токтай эже. Ал деген орустардын блогерлери. Жекшенкулов түзгөн комиссияга мен ошол түзгөн комиссиянын өкүмдөрүн көрүп туруп, ада бир эле иштей турган киши бар болчу да. Жанагы Асылбек Эгембердиев деген бала, чын айтканда татыктуу бала эле. Калгандары кызыктар болгон адамдар болуп атат. Анан бүгүнкү күндө мына Лавровго жөнөттүк. Себеби деген ошо казактардын берген тышкы иштер жанагы өзгөртүүсүндө дипломатиялык структуралар болсо, чет өлкөнүн дипломатиялык структуралары кайрылса болот деп. Лавровго кайрылган эмне себептен? Эси биздин элчибиз жазгысы келбесе, биздин списокто колдонуп, эси биздин тышкы иштер министри жазгысы келбесе, бизге жарандарга биз суранган коомчулуккачы нота бербесе алып кете бергиле деп да, нота бербей атпай алып кетилер депчи. Андан эмне кылабыз? Анан Лавровго кайрылып атабыз. Лавровго кайрылып, урматтуу Сергей Викторович, сизди баягы дипломатиялык чоң тышкы саясатта жүргөн тышкы иштер министринин өкүлү катары казак министрине кайрылыңыз. Себеби деген биз бириккен Евразиялык уюмга кирдик. ЕАЭС дегенге киргенибизге 2 жыл болду. Биз бир интеграциялык союздун жарандарыбыз. Ошо жарандарды, Москвада жүргөн биздин командировка жарандарды Казакстан аркылуу өткөнүнө жол ачып берсин казактар. Токтай эже дүрбөттү деп көп сөз болуп атпайбы? Дагы айтып кетейин, биздин топтон машина жалдаа эле киши жок. Но айласынан эгерде ушу бир нечени чечилбесе, ал маселени да көтөрүш керек болуп калат. Себеби даяр автобустар турат. Мына Калыс деген бир эжебиз бар экен, анын автобустары бар экен. Чоң Азаттын автобустары турат, бекер барып алып келелик деген. Москвада бир 30га жакын автобусту сүйлөшүп койгонбуз, алып чыкканга, жол кирени мамлекеттен сурабаганга. Алар турат. Алып келем десе, любой күн алып келе берет да. Анан элдер чыдабай жөө чыгып кетип атат. Жөө чыгып кеткендердин бир 40тайы ар кандай машина менен азыр Самарага жетти. Анан өздөрү бир жалдап келген адамдар дагы келиптир. Ошолордун арасында жөө кеткендерди белгилеп кетейин. Ар кайсы автобуска унага түшүп, бир жуманын ичинде жеткендер бар. Аз кичинекей балдар менен уже 100ге жакын, 100ден ашып кетти. Эл токтобойт. Эл сууда Москвада ачкандыктан өлгөнчө мен чек арадан сууну кечип өтсөм да өтөм деп келаткан адамдар да аз эмес. Ошондуктан бул элдин саны көбөйгөнү берет. Мынакей ошо Оренбургтан пограничниктер айтып атат: "Ай, сенин бийлиңерден бир кат келсинчи. Бир эле кат өткөзө бергиле десе өткөзө берелик. Казак тарапка кат жазып берсин депчи. Биз өткөзүп жүрөбүз. Казак тарап уруксат берсе деп атат орустар. Анан эми казак тарапка бир кат жаза турган хотя бийликтин өкүлү барбы билбейм. Мен депутаттардан суранат элем. Депутаттар деле дипломатиялык структуранын өкүлдөрү. Эл шайлаган. Ошо хотя бы депутаттар бири-бирине өздөрүн Жалалабадтыктар жалдырып атат. Улан Примов кайтып коюңузчу деп. Өзү айтып атам. Улан Примов урматтуу. Сиз жанагы суранып атат Жалалабадтын эли. Айтып койсоңуз, уланга жеткизип койсоңуз деп айтып атам. 100ге жакын жердештериңиз ошол жерде турат. 300ге жакын жердештериңиз автобусун даярдап чыга албай турат. Анан көчөдө калышты, какталада жатышып атат. Мен суранам, ушуларды өзүңдүн атыңан депутат катары МИДке кат жазып койсоң, өткөзүп берет казак тарабы.